Кут Алтай шарчасынын айланасында ыз учууга чекит коюлду. Колумдагы документ жөнүндө кененирээк айтып берейин. Сейсмикалык жактан туруктуу деген маселе аябай талкууланып жатат. Туруктуу экен, бардыгы мыйзамдуу экен, азыр айтып берем. Любой компания бир жерге барып көп кабаттуу батирлерди салам десе, Курулуш министрлигинин алдында департаменттен, сейсмология департаментинен барып ушундай кагаз алыш керек экен. Кут компаниясынан мен дагы сурадым. Анын сурай турган себеби Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунан Канат Абдрахматовдун айтканынан таянып, ушундай документиңер барбы, чын эле ушу документи жок салып алдыңарбы деп сурасам, жок, ал жок, бул документ жок, иш баштаганга бул такыр болбойт, мыйзамсыз деп түшүндүрүп, ушуну электрондук версиясын салып мен силерге чыгарып көргөзүп жатамын. Ушул нерсеге мен бир таң калдым. Неге журналисттер эң жөнөкөй Кутка, мындай маркетинг отделине, пиар отделине келип, ушул маалыматтарды тактап анан чыгарышкан жок деген бир суроо жаалат. Менин негизги принциптерим бул элге так маалыматты жайылтуу, бирөөнү жамандоо же бирөөнү жакшы көргөзүү эмес, болгону такталган ушундай фактыларга таянган маалыматты силерге жеткирүү. Демек, бул маселе жабылды окшойт. Дренаж системасын гарантированно иштеп кетет дебейм, бирок ал жакта Түндүк 1 жана Кут парк сыяктуу курулуш объектилерин мага көргөзүп беришти. Ал жакта да дренаж системасы колдонгон экен. Экинчи маселе, сейсмикалык жактан туруктуу дегенде бул Курулуш министрлиги уруксаат берген экен. Демек, документ жагынан, мыйзамдуулук жагынан маселе жок. Кайра эле ошол Түндүк 1 жана Кут парк жилой комплекстеринде элдер жашап жатат, сейсмостойкий боло эле уруксаты бар экен. Демек, эле бул теманы мындан ары талкуулаштын кажети жок деп ойлойм. Андан көрө дагы кайсы курулуш компаниялар жөнүндө видеолорду чыгаралы, комментарийге жазып, жардам бере кетиңиздер.